Өзбекстандык Диорбек Анваржанов учурда Оштогу жогорку окуу жайларынын биринде билим алат. Ал 1 жылга деп 16.391 сом төлөп, медициналык камсыздандыруу полисин алды. Айтымында бул сумманы төлөөгө каршы болгон эмес, анткени буга чейин ооруканага кайрылып, мындан 2 эсе көп чыгым тарткан. И палатки будет какие-то, уранимся вот. Өткөн жылы жыгылып колуму оорутуп операция кылдырдым. Ишенесизби? Чет элдик жаран болгонум үчүн көп суммада акча төлөдүм. Ошто бир эле мен эмес 3 бир тууган окуйбуз. Эгер кандайдыр бир кырсык болсо кыйын эле болот экен. Ошого 3 бир тууган баарыбыз медициналык полис алдык. Если у нас будет это страхование, это все будет платы поменьше. Ал эми Ош мамлекеттик гуманитардык педагогикалык университетинде камсыздандыруу полисин алган студенттердин саны 40%га жакындап калды. Кышкы сессияга чейин күндүзгү окуу бөлүмдөрүндө окугандар толугу менен камсыз болсо, учурда сырттан окугандарга берилүүдө. Окуу жайдын маалыматы боюнча чет өлкөлүк студенттер милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруудан өтүшү керек, антпесе сессияга кирүүгө уруксат берилбейт. Сырттан окуу бөлүмүбүздө январь айында болгон үчүн окуу процесстерин менен модулдар январь айында азыр ушул күндө студент чет өлкөдөн келген студенттер келип өтүп модулдарын допсалып кетти. Сырттан окуу бөлүмүбүз 40%-ын тегереги болуп калды өтүү процесс. Январь айынын 29-уна чейин убактыбыз бар. Ошого чейин келип өтүп полистерин алып кетти. Учурда Ош шаарында 10 миңден ашуун сырттан келген студенттер бар. Алардан 2 миңден ашууну камсыздандыруудан өттү. Студенттерден сырткары мигранттар да полис алышы керек. Бир эле студенттер эмес, жалпы эле Кыргызстандын мамлекетинде жүргөн чет элдик мамлекеттердин бардыгы алыш керек милдеттүү түрдө. Булардын багы чет мамлекеттен келип бизде официалдуу түрдө иштеп аткандардан сырткары алыш керек. Официалдуу түрдө иштеп аткандар биздин азыр Кыргызстандын мыйзамдары боюнча булар 2%ды иштеген жеринен төлөшөт. Жаңы өзгөртүүлөр боюнча Кыргызстандын 21 жашка толгон жарандары да милдеттүү түрдө камсыздандыруу алышы керек. Ал үчүн 1722 сом төлөшөт. Айжаңыл Турду Маматова, Арген Сайдиев, ЛТР, Ош шаары.